Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кээ суроолор болуп атты. Мага Газада эмне болуп атат? Аякта кандай азыр абал? Балдар ачкабы, ачка эмеспи? Жана ок атышы токтодубу, токтогон жокпу? Эмне болду деген көптөгөн суроолор келгендиктен мен ошо кайра маалыматтарды изилдедим. Газада эмне болуп аткан аябай кызыктуу жаңылыктарда келди. Мындайын айтканда, аналитикалык сереп кылсак, ошол 25-жылы 10 октябрындагы келишимден кийин өзгөрдү деп карасак болот да. Абалды 4 сан чагылдырат. Көп бул деген 2,1 миллион адам аргасыз көчүлгөн бойдон калууда. Алардын үйлөрү талкаланган, жашаганга шарт жок, мындай палаткаларда жашап атышат. Жана шарты начар да, мындай айтканда. Анан сектордун аймагы ошол Израиль армиясы 65-70% контролдодо, же болбосо көзөмөлдү сактоодо. Жана 15 пункттук тынчтык планын Израиль четке кагып туруп аткарбай койду, аны эске албай койду. Жана баары бир өзүбүздүн армиябыз Газада калат деп туруп алды. Ошондой нерсе сакталууда. 82% имарат бузулган же кыйраган. ЮНСАТтын маалыматы боюнча, бул Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиги. Жана 1259 адам ок атышуу токтотулгандан кийин дагы каза болду. Жалпы ушул каза болгондун саны 80 миңге чукулда. Ошол 80 миңге жетип калышы ыктымал. Ок атышуунун хронологиясы кандай болду? Ошол 10 октябрда 2025-жылы келишим болду. Келишим аябай чоң кыйынчылыктар менен кабыл алынды. Трамп аны албетте өзгөчө мындай түртүп атты. Ошол келишимге бут жасап берип атты. Согуштун катуулугун кескин төмөндөгөн, бирок соккулар эч бир токтогон жок. Израиль азыркыга чейин ошол Хамаска таандык командирлерди же кишилерди ошо өзгөчө 7 октябрда деп аталган согуш жаңжал чыгып кеткенде ошо Израилдик жарандарды өлтүргөндөрдү бири-бириден барып терип өлтүрүп атат да. Газадагы Хамастагы өзүнүн Фатх менен же болбосо Ясир Абу Шабабтын кишилери менен кагылышууларын токтото элек. Аларда кагылышып, кээ жерлерде ошондой атышуулар, адам өлтүрүүлөр, жардыруулар уланып жатат кайра эле. Көзөмөл кеңейтилди. Ошол Израилдин армиясы 53%дан 65-70%га чейин территориясына кирди. Газанын ичине Хамасты четтетти жана үстөмдүктү сактап атат. Талкаланган үйлөрдүн тарабында ошол Израилдик танктар турат. Анын эң оор айлары июль болду, 26-жылды. Ошондо дагы ушундай алдыга жылуулар жана атышуулар болуп кетти Газада. 15 пункттук план эл аралык ушундай уюмдар, Трамп ушу тынчтык кеңешин уюштуруп, талкуулап, анан сунуштаса, Хамас Газадагы өкмөттүн тарабы жол картасын негизинен кабыл алды. Бирок Израиль аны четке кагып атат да. Израиль ошол планда четке аны түртүп, четке кагып, ошол Нетаньяху өзү айтып атат, биз ушул планды ишке албайбыз, такыр мындай аны карабайбыз деп ошо жаңы мурда күнү айтып атат. Ошол август айынын же башоона айынын 11-леринде ошондой нерселерди. Аскердик көзөмөл албетте өстү. Орточо алганда сырткы байкоочулардын сөзү боюнча 68% болду да. Анан бөлүү сызыктар сары сызыктар кеңейтилди. Израилдин армиясы Газанын ичинде жылышуу дагы эле катталып жатат, байкалып жатат. Соккулар, максаттуу соккулар жана аттуулар эч бир токтободу. Июль айында курмандардын саны жылдын эң жогорку көрсөткүчтөрүнө бирине жетти да, ошол 1000ге чейин чыгып кетти. Тараптардын жооптору дагы болуп атат. Палестина тарабы миңдеген бузууну айтат, тынчтык келишимин бузуусун. Израиль коркунучтардын алдын алып жатканын билдирип жатат. Террористтерди өлтүрүп атабыз дейт, ошо бизге теракттарды даярдаган кишилерди өлтүрүп атабыз деп. Эми ошол мурунку Израиль автономиясындагы кишилер, ошол полицияда иштегендер, кээ бир учурларда израилдиктерге, аскерлерине кол салганга ошо теракт деп Израиль айтып атат. Аракет кылууда, ошолор да уланып жатат да эмгичекте. Анан тынчтык орноду деп кыйын да айтууга, бирок жалпысынан чоң согуш жок, бирок кичи согуш бар да Газада. Адам жоготуулары ок атышуу токтотулган мезгилде каза болгондордун саны 1259 киши болду да. Ошо 10 октябрда 11 августка чейин ушунча адам өлүп кетти, элестеткиле. 10 октябрь 25, ошол августтун 26-жылдын августуна чейин, башуунасына чейин. 4146 адам азыркы тапта жарадар болгон. Ошол
Анан жалпысынан жоготууларды алсак, ошол каза болгондордун саны 2023 жылдын октябрынан бери жалпысынан 73.387, ал эми жарадар болгондордун саны 174.257 болду. Анан 3 саясий туңгуюкка алып келген позиция бул жерден кагылышып атат. Израиль айтып атат, Нетаньяху тынчтык келишиминин 15 пункттук документин четке какты. Хамас чындап куралсыздырмайынча аскерлер чыгарылбайт. Оор куралдардан жеңил куралдарга чейин баары бүрт куралдар чыгарылыш керек ошол Газадан. Израиль коркунучтарды күч менен алдын алууну улантат, жана соккуларды уланта берет, бомба таштайт, адамдарды да өлтүрөт. Палестина мамлекетинин түзүлүшүнө каршы толугу менен. Ушундай болуп атат Израилдин позициясы. Хамас болсо ортомчулар менен макулдашылган жол картасына берилгендигин билдирди. Куралсыздандыруу Израилдин аскерлери чыгарылгандан кийин гана болот деди. Июлда Газадагы өкмөттүн таратты жана жарандык башкаруу берүүгө даяр деди. Жарандык ушундай жаңы топ түзгүлө, өкмөт түзгүлө, ага бийликти кайтарабыз, беребиз дешти. Өткөрүү пункттарында ачылышын жана мамлекет жол ачылыштарын талап кылат. Анан Тынчтык кеңеши болсо ошол АКШ жана ортомчулар пландагы дагы эле күчүндө деп эсептешет. Тынчтык кеңеши ошол Трамптын тарабыда. Израиль менен, анын ичинде Казакстан да бар мисалы үчүн. Израиль менен детальдар боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып жатышат. Жер-жерде соккулардын азайтканын белгилеп жатышат алар дагы, жана аймактагы өлкөлөр жана Бириккен Улуттар уюмунун келишими толук аткарууга чакырып жатат да. Тынчсыздандырууларды билдирип атат Бириккен Улуттар ушундай уюму. Ушундай нерселер болуп жатат. Жол картасы эмнени карап жатат? Биринчи этап бул куралсыздандыруу, оор куралдарды чыгаруу, ракета жана ар кандай мисалы үчүн жардыргыч заттар, пулеметтор, ошо бүт баарын ушул оор курал деп эсептелип жатат. Аскерлерди этап менен чыгаруу көзөмөл аймактагы куралсыздандыруу кадамдарына жараша кыскарат деп ушундай кеңеш жол картасы карайт. Эл аралык күчтөр өтмө мезгилде коопсуздукту камсыздоо үчүн турукташтыруу күчтөрдү киргизилет. Анын ичинде Казакстан да болот, башка да өлкөлөр болот. Технократтык башкаруу деп ушундай сунуш кылып атышат. Тынчтык кеңешинин көзөмөлүнө улуттук комитет жарандык функцияларын алат дейт. Анан өткөрүү пункттарын ачуу, гуманитардык жардам жетишүүсү кеңейип, калыбына келтирүү башталат дейт да. Анан жалпысынан начарчылык менен эмне болду да? Артка чегинди, бирок кризис калып атат, албетте кишилер үйсүз, жумушсуз да, бирок ачкачылык негедир азайды да. Ошол Газада баягы гуманитардык жардамдардын өз максаттарына жетти окшойт. 2026 жылы IPC маалыматтар жана балдардын тамактануу боюнча сурамжылоо эмнени көрсөтүп жатат да. Бүгүнкү күнү ушуну бир көз ирме менен карап койсок, азык-түлүк коопсуздугу IPC фазалары ушундай биринчи жана экинчи фаза калыпта чыңалуу болгон, аябай катуу ачкачылык деп эсептелинген. Анан үчүнчү фаза кризис болгон. Бул жерден аябай мындай чоң проблема, элдер ачка деп эсептелинген. Анан 4-чү фаза өзгөчө абал, баягы согуштун кезинде. Анан 0-чү фаза бул апат, ачарчылык деп эсептелинет да. Азыр болсо 59-67% Газадагы калк, башкача айтканда 1,2-1,4 миллион адам 3-чү фазада деп эсептелинет. Бул деген кризис. Андан да жогорку бойдон калууда да. Мындайын айтканда, булар гуманитардык жардам менен эле жашашат, өзүлөрүнүн бизнестери жетиштүү эмес да ошол ачкачылыкты жеңгенге. Анан 5-чи фаза каттала элек мындан ары. Ошол 25 жылдагыдай масштабта болгон жок. Акыркы жыл ошол ичинде жардамдардын жетүүсү жакшырды. Каржылоосу кыскарса, 2,5 жылдыкта абал начарлашы мүмкүн, албетте, бирок каржылоо уланып жатат да. Дагы эле гуманитардык жардам Газага жетип атат. Курч тамактануу жетишсиздиктин кескин азайды деп эсептелинет да. Мисалы үчүн Nutrition Cluster UNICEF деген сурамжылоосу 26 жылдын ошол июлунда болду, теке айында болду. Ал жетүүгө мүмкүн болгон аймактардын калктын 83%-ын ушундай карашты. Анан Газада коэффициент, ошол коэффициент муну кантип окуп керек? Курч тамактануу жетишсиздигин төмөндүгү экономика залынча калын келиш эмес, келип турган жардамдын жыйынтыгы катары мындай бааласак болот да. Бириккен Улуттар уюму баса белгилейт, бул гуманитардык жеткирүүлөрдүн учурдагы агымын чалдырат жана алар кыскарса мурунку деңгээлге кайтып келиши мүмкүн дейт да. Маалымат жетүүгө мүмкүн болгон аймактардын калктын 17%-ын камтыбайт дейт да. Ошол Израилдин аскерлери турган жерлер. 1,3% болду курч тамактануу жетишсиздиги.
Бул деген 0 баштап 59 айлык балдар өспүрүмдөрдүн айкалышкан критерийлер боюнча баягы атайын шишигин карашат, кол аралыгын карашат. Ошо курсагынан мисалы үчүн канча сантиметр мындай колуна жакын болгондо. Критерий боюнча ошо дүйнөлүк атайын ушундай уюмдун аймактар боюнча согушка чейинки деңгээлге барабар дейт, 0%га жакын дейт да, 0%га жакын болуп калды. Сурамжылоонун камтуусу 83% болуп атат да. Жетүүгө мүмкүн болгон аймактар текшерилди, калгандар боюнча маалымат жок дейт. Бирок ошол 83% аймакта текшерилгенден кийин баары бир ошол 1,3 болуп атат. Бул эмне деген? Мисалы үчүн башка өлкөлөр менен салыштырсак, Германия бай өлкө, аякта балдар ачка эмес, акчасы толтура. Ошондо аякта коэффициент 0,4 да. Мисалы үчүн Улуу Британияда 0,5, аякта да балдар ач эмес. Газада болсо 1,3 да. Ошол өнүккөн өлкөлөрдүн көрсөткүчүнө жакындады. Гуманитардык жардам чоң мындай иш кылды да, мындай айтканда. Газадан Финляндияга барсак, Финляндия өнүккөн мамлекет, бирок аякта балдардын коэффициенти 1,6. Ошончо ачкараак да Финляндиянын балдары, мындай айтканда. Өзбекстанда 1,8. Өзбекстан Газадан ачкараак да балдар. Кыргызстандыкы 2%. Биздин балдар Газадан ачкараак деп эсептелинет да, ошол 0 жана 59 айга чейинки өспүрүмдөр балдар. Ошол Иорданиядагы 2 ушундай пайыз. Казакстан биздин балдардан да ачкараак экен да, Казакстандын балдары ошол 3,1% болуп атат ошол көрсөткүч. Ал да көрсөткүч мисалы үчүн Мисирде турат да, жана Иранда такыр ачкачылык деп эсептелинет. Ошол жаш балдардыкы өспүрүмдөрдүкү 4,3% экен да. Дүйнө боюнча орточо алганда ошо дүйнө жүзүндөгү эң мындай жалпы көрсөткүч 6,6. Дүйнө жүзү негизи өспүрүмдөр, жаш балдар тиешелүү түрдө тамак жебейт экен да. Ошол Британия, Германия, Газа тиешелүү түрдө жакшы тамак жешет экен, ушундай айтканда да, салыштырганда. Эң чоң катастрофикалык көрсөткүчтөр бул Сирияда көрсөткүч 11,5, буяк такыр ачка экен да. Суданда 16%. Суданда такыр ачкачылык укмуштуу 50 000 балага чейин ушундай аябай начар абалда. Анан Йеменде дагы абдан жаман абал 16,5. Ошол Йеменде билесиңер, ансарала кыймылы хуситтер ошол расмий Йемендин өкмөтү менен согушуп атышат. Эки бөлүнүп жарандык согуш уланып атат. Ошондуктан аякта Судандагыдай да, Суданда дал ошондой эле алтын кендерин бөлүштүрөбүз деп мамлекет жана оппозиция бири-бири менен мусулмандар согушуп атышат. Ошол жакта ушундай ачкачылык да. Ошон үчүн Судан менен Йеменде, Сирияда катастрофалык нерсе. Эми Аш-Шара Мухаммед өз иш аракеттерин жасап атат, албетте согуш токтоп атат Сирияда. Анан аякта байыт мамлекет жакшы абалга жетет деп ойлойм да жакынкы жылдары. Азырынча аякта дагы эле ошол куралдуу күчтөр, ачарчылык бар. Анткени инфраструктуралык проекттер жасаш керек. Жарандык согуш Сирияда канча жыл болду. Ошон үчүн институттар тиешелүү ишке кире элек. Ал эми Газада гуманитардык жардам өз адресаттарына жетип жакшы болуптур да. Балдар ачка эмес, бирок албетте туруктуу жумуш жок. Эгерде гуманитардык жардамды токтотуп салса, азыр тез эле кайра ушундай Судан, Сириянын көрсөткүчүнө түшүп кетет да Газа. Борбор Азия менен катар Өзбекстан, Кыргызстан мындай Газанын учурундагы көрсөткүч 1,3 болгондуктан бизге да суроо да, бизде да кичине балдар тиешелүү нутриенттерди жечишсиз экен. Ошон үчүн кичине ошол коэффициент башкача көрсөтүп атат да. Бизге тамак жешпейт экен биздин өлкөлөрдө. Маанилүү эскертүү, салыштыруу бир гана тар көрсөткүч боюнча туура да. Өлкөлөрдүн баалары, аркылуу жылдары жана ыкмалары алынган. Бирок график эмнени көрсөтпөйт? Кеңири мааниде азык-түлүк жетишсиздигин көрсөтпөйт да. Калория менен рациондун жетишсиздигин жана жардамга көз карандылыгын көрсөтпөйт. Ошон үчүн мындай ойлобогула, газалык балдар биздин да кыйын жашайт экен деп, бизден да ток экен, биздин балдардан ток экен деп ойлобогула. Анткени кээ бир параметрлер баары бир, мисалы үчүн аякта жумуш жок туруктуу жана шаарлары талкаланган. Инфраструктура жок, жылуу суу жок, муздак суу жок. Ошон үчүн салыштыруу кыйын. Бир гана ошол гуманитардык жардамдын аркасынан ушундай көрсөткүч болуп атат да Газада. Анан жакшыруу айыгуу дегенди билдирбейт сөзсүз. Мисалы үчүн өнөкөт көрсөткүчтөр оор бойдон калууда. Мисалы үчүн ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 12,2% өсүүсү артта калуусу бар Газада. Мындай өспүрүмдөр, орто жашка жеткен өспүрүмдөр өсүүдөн артка калып атат да дүйнөдөн.
Жылдар бою топтогон өнөкөт тамактануу жетишсиздиги жеткирүүлөр көбөйгөнү менен жоюлбайт. Аны жылдап албетте тамактаныш керек балдар ушундай бул нерсе жоюлуш үчүн. 7-9% энелердин тамактануу жетишсиздиги болуп жатат. Бул кош бойлуу жана эмизген айылдарга жетиштүү түрдө тамак жок да баары бир азырынча Газада. 74 миң бала дарыланууга муктаж Газада. Жакынкы бир жылга болжол мунун үстүнө 25 миңге жакын аялдар дарыланууга муктаж болуп жатат да Газада. 59-57% IPC боюнча 3-чү фазада жана андан жогору калктын көпчүлүгү азырынча ишенимдүү азык-түлүк ала албай жатат. Ошол эмнени билдирет? Өспүрүмдөрдү албасак, мындай уулгайган адамдар баары бир жетиштүү түрдө тамакты ала албай жатышат да. Анан ошол тамакты сатып алууга туруктуу булактар да жок да азырынча. Гуманитардык жардам тар өткөрүү пункттары жана калыбына келтирүү абалын карасак, ошол Керем Шалом жүктөрдүн үчүн негизги пункт болуп атат. Израиль тарабынан контролго алынган Зиким деген 2026 жылдан бери ошол май айынан бери жабык. Рафах адамдар үчүн жарым-жартылай иштейт да. Рафахтан дагы ошол израилдик аскерлер көзөмөлгө алып атат. Калыбына келтирүүгө ошол эмне тоскоол кылып атат? 82% турак жай, имараттар баары бузулган, мектеп, ооруканалар араң-араң калыбына келип атат, талкаланган да. Гуманитардык программалар каржылоо тартыштыгы болуп атат. АКШ мисалы үчүн Бириккен Улуттар уюмуна ишенбей, кээ Европалык мамлекеттер дагы ошол мисалы үчүн ошол эле баягы жергиликтүүлөр иштеген уюмдарды каржылабай койду да. Ошонун аркасынан дагы чоң маселе болуп атат Бириккен Улуттар уюмуна. Калктын дээрлик баары чектелген аймакта топтолгон тыгыздык жана санитария көйгөйлөрү болуп атат. Жан жаап атат, кар жаап атат, кайра эле сук түшүп атат, ысык түшүп атат. Ошон үчүн санитарияга да каралбайт, канализация жок да. Анан толук кандуу калыбына келтирүү саясий жөнгө салууга байланыштуу ал азырынча жок. Ошон үчүн бул жер кризис да. Кандай жыйынтыктарга келебиз? Ок атышын токтотуу жарым-жартылай гана иштейт. IPC деген уюмунун 5-фазасы болгон жок, бирок 3-фазасы болуп жатат. Ачарчылыкты жеңишти, бирок кайра эле гуманитардык жардамдан көз каранды. Гуманитардык жардамды токтот, дал ошол эле момент аябай катуу апат, аламат болуп кетет да ошол Газада. Кризис жоюла элек, инфраструктура бүт талкаланган. Анан башкы тобокелдик саясатта болуп жатат. Элдер тоюп атат азыркы гуманитардык жардам менен, бирок саясий тараптан эч бир тынчтык жана маселе чечилди деп айтууга өтө кыйын да, мүмкүн эмес десек да болот да. Анан албетте маалыматтык булактары ким ушуну берди маалыматты десеңиздер, бул деген Бириккен Улуттар уюмунун ОС жана Nutrition Cluster UNICEF-тин ушундай бөлүмдөрү, бул деген Бириккен Улуттар уюмунун агенттиги, балдардын ден соолугуна караган. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча IPC деген уюм, кыйратуулар боюнча ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун UNOSIT деген же ЮНО берди маалыматты. Жоготуулар боюнча Газанын саламаттык сактоо министрлиги, бул мурунку ошол Хамастын башкаруу органы, жеткиликтүү боюнча Гиша деген уюм маалыматты берип жатат. Тараптардын билдирүүлөрү боюнча New York Times, ошол SMH жана башка маалыматтык агенттиктер, ишканалар билдирип жатат да. Эмне талашка түшөт? Жоготуулар боюнча маалыматты Израиль тарабы талашат. Армиянын көзөмөлүндөгү аймактын үлүшү боюнча баалар булактарга жараша айырмаланат жана көз карансыздык ырасталбайт да. Израиль айтат, силер өлтүрдү деген өспүрүмдөр колунда автомат кармап жүрчү, 15-18 жашта болчу. Силер ошо балдарды өлтүрсөк, аларды өспүрүм деп атасыңар, алар биз үчүн террорист деп атат да. Хамас айтат, жок, силер деген кичинекей балдарды өлтүрдүңөр. Мына бул баягы чоң кылмыш кылдыңар деп маалыматты берип атат да. Тамактануу боюнча маалымат чеги сурамжылоо калктын 83%-ына эле таандык, 17% камтылган жок да. Ошон үчүн бул эгерде камтылса өзгөрүлөт кичине маалымат. Абал тез-тез өзгөрүп турат. Бул маалымат актуалдуулугу 11-12 башоона айынын күндөрү. Анан абал АКШ, Израиль жана Хамас ортосундагы сүйлөшүүлөргө жараша тез өзгөрүшү мүмкүн. Же жаман жакка, же жакшы жакка. Ушундай туугандар, сиздер кандай деп ойлойсуздар? Ушул маалымат Бириккен Улуттар уюмунун агенттигине ишенесиздерби? Чын эле ачкачылык жеңилдиби Газада? Же кандай болду? Ошо өзүңөрдүн пикириңер менен комментарийлерден бөлүшкүлө. Негизи ушундай ачкачылык болбош үчүн, мамлекеттер күчтүү болуш үчүн, согуш болбош үчүн ишкерчилик күчтүү болуш керек да мамлекетте. Ишкерчилик өнүктүрүү үчүн албетте кошумча
каржылоо керек? Партнердонбу, инвестордонбу, араб фондорунданбы, же болбосо башка өнөктөштөрдөнбү, улуттук банктарданбы, мамлекеттеги коммерциялык, же дагы кайсы булактан керек болсо, баарын ТО бизнес план сурайт да. Кайдан жаздырасыңар туугандар? Албетте бизден жаздырасыңар. Биз 23 жылдан бери иштеп жатабыз ушул жаатта. Менин ошо уюмум аябай жакшы жазып берет ушундай документтерди. Видео астында WhatsApp номер бар, ошол жерге чалсаңар, жазсаңар болот. Биз силерге ТО бизнес пландар жазып беребиз. Керек болсо ар кайсы тилде сиздер бизнес план менен каржылоо тартасыздар, партнерлор, инвесторлор тартасыздар же кредит аласыздар. Жана өзүңөрдүн ишканаңарды чоңойтосуздар, кеңейтесиздер. Ошон үчүн бизге кайрылгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.